Ассаламу алейкум достор, бүгүн WhatsApp ссылка алганды үйрөнөбүз. Эки WhatsApp бар, бизнес WhatsApp жана жөнөкөй WhatsApp. App Store же болбосо Play Marketке киребиз дагы WhatsApp деп жазабыз же бизнес WhatsApp деп жазабыз. Бизнес кылууга ыңгайлууну көчүрүш үчүн бизнес WhatsApp'ты аласыздар. Мына биринчиси бизнес, экинчиси жөнөкөй WhatsApp. Бизнес WhatsApp'тын өзүнүн ссылкасы бар, ошону көрөлү. Бизнес WhatsApp көчүргөндө ушундай бет чыгат. Принять и продолжить дегенди басабыз. Бул жерде номер жазабыз эми. Өзүңүз колдонгон жеке номер менен алмаштырбай, башка номерди алып алсаңыз жакшы болот. Далее басабыз. Окейди басабыз. Мына азыр код келет. Код аркылуу WhatsApp'ка киребиз. Эгер ошол сим-карта телефондо болсо, анда өзү эле кирип кетет. Эгер резервный копияны алам десеңиздер, анда далее басасыздар. Эгер резервный копия кереги жок, мен сактаган эмесмин Google'га десеңиздер, анда не сейчас кылып эле кете берсеңиздер болот. Мен бул жерден далее басайын. Бул сиңдимдин номеринде эч кандай буга чейин WhatsApp ачылган эмес. Разрешить басабыз. Андан кийин название жазабыз. Бул жерге компаниянын атын. Кааласаңыздар өзүңүздүн атын, кааласаңыз компаниянын атын. Ушул жерге жазып койсок башкаларга көрүнөт. Андан кийин фото коебуз. Бул жерден каалаган сүрөттү коюп туруңуздар. Эгер адамдар менен иштешсеңиздер, өзүңүздөрдүн сүрөтүңүздөрдү же логотип коюңуздар, анткени адамдарга ишендирип отурбаш үчүн. Вид деятельности дегенге кирип, каалаганды коесуздар, эмне сатасыздар ошону. Же болбосо компания эмес болсоңуздар, не компания деп деле койсо болот. Андан кийин далее басабыз. Бул жерден начать деп каталог ачып койсок болот. Курс боюнча, товарларыңыз боюнча каталогду ушул жерден коюп койсо болот. Сүрөт, текст жазылат. Азыр аягында көрсөтүп берейин. Азыр бизге ссылка керек. Мынакей бизнес WhatsApp'ты ачып алдык. Эми 3 точканы басам. Бул жерден инструменты для бизнеса дегенди тандайм. Эми ылдыйга түшсөңүздөр, короткая ссылка деген бар. Ошол жерде ссылканы бассаңыздар копировать болот. Копировать кылып алдык дагы. Эми Instagramга алып барып, сайт деген жерге коем. Сайт деген жерди катуу басып турсаңыздар, ставить деген чыгат. Эми ошону коюп туруп, сохранить этем галочканы басып. Мынакей WhatsApp ссылка коюлду. Эми жөнөкөй WhatsApp'ка ссылка алуу үчүн Google'га WhatsApp ссылка деп жазабыз. Биринчи сайтты эле көрсөтөт. Мынакей https дегенден сызыкка чейин копировать этип алабыз. Мына скопировать баздым. Эми муну азыр номерди үстү улап туруп, өзүбүзгө даяр ссылка кылып алабыз. Мисалы WhatsApp'ка бирөөгө жөнөтүңүздөр же өзүңүздүн группаңыздар бар болсо, мына ушундай https://2.2.me/ андан кийин 996 менен өзүбүздүн номерибизди жазып коебуз. Плюсту жазбайбыз, нолду жазбайбыз. Мынакей 996 менен номер. Мынакей Хадича өзүм чыктым. Ушинтип бизнес WhatsApp болсо деле ушундай ссылка деле ала аласыздар. Сиздерге мына ушул ссылка керек. 996 менен нолу жок номерди жазып коебуз. Эми копировать этем бул ссылканы. Андан кийин Instagramга кирип, сайт деген жерге өчүрүп, ставить кылып коем. Мынакей, готово. Мынакей өзгөрүп калды. Номерим кошо көрүндү, а бизнес WhatsApp'та номер көрүнбөйт. Ушундай WhatsApp ссылкада жазасаңыздар болот. Эми кээ бир таблинг ссылкада же болбосо рекламада подробнее басса, текст кошо жазылып калат го. Ошол текстти алганды үйрөтөм азыр. Текст кошо жазганды. Мынакей бул жерде турат. https WhatsApp номер дейт. Андан кийин текстке жаз деп турат. Ошону азыр копировать этем. Андан кийин кантип жазылат көрсөтөм. Скопировать. Эми WhatsApp'ка эле алып келем. WhatsApp номер дегенге суроо белгини өчүрбөйм. 996 менен өзүм номеримди жазам. Андан кийин текст дегенди өчүрбөйм. Барабарга чейин барабар кошо жазылышы керек. Мисалы, саламатсызбы? Курска жазылайын дегем десеңиздер, ушундай жазылыш үчүн мынакей. Эми кирип көрөлү. Бул жерден саламатсызбы деген эле сөз барат. Мынакей саламатсызбы деген эле. Эми калган сөздү улаш үчүн, калган сөз кошуш үчүн копировать этем ушул эле ссылканы. Кайра ставить кылам. Ставить. Эми ар бир сөздүн ортосуна процент жана 20 санын кошом. Курска дегенден дагы боштукту өчүрөм. 20.
боштукту мына ушундай процент пайыздын анан 20 деген санды жазып койсок боштук ордутулат. Мынакей саламатсызбы, курска жазылайын дегем. Ушундай ссылка болот. Бул ссылканы профилге кое албайбыз. Таплинк ссылка же болбосо реклама кетирип атканда ушундай ссылканы жазып койсо адамдар подробнее басканда же ссылкага киргенде даяр сөз менен сизге келет. Аягында каталог жазганды үйрөтөм дегем. Samsung'да инструменты для бизнеса деген бар, iPhone'да инструменты деп турат. Мынакей каталог дегенге киребиз. Плюсту басып добавить новый товар, добавить изображение, выбрать фото. Андан кийин фотону тандап алабыз. Ошол эмне сатасыз? Ошол сүрөтүн тандап алып туруп, название жазабыз, товардын атын же курстун атын. Андан кийин баасын жазабыз ылдыйга. Баасын жазбай деле койсоңуздар болот. Описанияга 6 айлык курс, мисалы, кененирээк да ошол курс боюнча. Анан дополнительный дегенге Instagram ссылка же любой нерсе ссылка кое берсе болот. Мисалы, мен өзүмдүн аккаунтумду ссылкасын алып коюп коеюн. Ставить. Аягында аларын өчүрүп салсам болот. Андан кийин менде HTTP'дан эко болуп кетиптир. Ошонун бирөөнү өчүрөм, эми сохранить болот. Мынакей бир каталог даяр болду. Мынакей текшере алсаңыздар болот. Кааласыздар 3 точканы басып изменить этип алсаңыздар болот. Эми дагы бир каталог жазайын. Канча курс бар болсо, ошончо товар бар болсо жаза бересиздер. YouTube плюс киреше курсумду жазып коеюн. Мисалы, баасы бул негизи ушундай 500 сомдон өйдө катышат. Бул кайрымдуулук курс. 60% шабдан операциясына кетет. Анда эмесе көрүшкөнчө кийинки сабакка чейин ушундай каталогдорду жасап, бизнес WhatsApp'ты колдонуңуздар.